Dalil mынандай деп берилет. Адам өмүрүн сактап калуу үчүн мына бу жерде өлбөстүк дегендей, өлбөстүккө өтүү үчүн жаңы доордо Кудай эмне деп атат бүгүнкү күндө? Ак карадан чык, көккө айлан, өлбөс бол деп атат да. Анан өлбөстүккө өтүүнү мына так берилген, ушуну бир сөзмө сөз дагы окуп койсом болот. 21-ci кылымда бүткүл адамзат өз өмүрүн сактап калуунун жолдору. Ар бир адам. Мына мен өз кызматымды аткарып атам. Ааламды жөнөкөйлөштүрүп, жөнөкөй тил менен салыштырып мен элге жеткирип атам. Ошого жараша менин аң сезимим өсүп атат. Клеткам нурданып, кубулуп кызмат аткарып атат. Нурданып атам, жашарып атам. Өлбөй эле, карыбай эле, тетирсинче жашарып келет. 10 жыл мурун сүрөтүмө караганда мен азыр жашмын. Организмимде жаш. Чарчабайм. Эң башкысы чарчабайм. Канча километр, канча саат чуркасам дагы, ушу эртели кеч чуркайм. 2 саат чуркасам дагы ушу чарчабайм. Ошондо организмдин бир башка бир кызматка өтүп атканы. Жашарат десе эле бул беттен эмес. Көрдүңүзбү? Ошо өлбөй кал деп атканы ушул болот. Ай эмнеге өлбөш керек дегенде, мына аалам адамдын ичине кирип албадыбы? Жан болуп, мына ааламдан. Эми бул жан кызмат кылыш керек да, мына анатомия астрологиянын ролун аткарат. Мен Кудайдын сөзүн сүйлөп атам. Мен адамзат үчүн иштеп атам. Мен дүйнөнү тегеретип, тегестеп, соттоп атам. Көрдүңүзбү, эгер бул өлүп калса, анда бул кайда барат? Мына бүгүн Норуста Эргешбай аке келиптир. Ошо бир дасторкондо чогуу болдук. Ошо киши дагы мен аябай кубантты да бүгүн. А кишиге да байланыш берилген экен. Кудай дейт, бир адамды даярдап туруп, адамзатты тапшырып коюп ал адамга дейт. Өзү эс алат деген менде билдирүү бар эле. Бүгүн таң калдым. Ушул кызмат сизге өтүптүр, сиз ошону кылып атыптырсыз дейт. Аябай кубантты. А кайра бул жерде берилет. Теңир ааламдагы кызматы бар. Мындай ааламдык ишти алып баратам, мен адамдын ишин алып бараткан жокмун да. Ааламдын ордун аткарып баратам. Ааламдык кызматы бар, же адамзатты ойлогон адамды теңир кийип алат деп. Ошол адам дүйнөлүн киризтен чыгарат, чындыкты аныктап берет делген. Ошо улуулукту, аалам сырын тааныган адамды, сиңирип алган адамды теңир кийип алат. Ага табият дүйнөлү кул болот деп берилген да. Ошунун баары мына бири-бирине дал келип атат. Ал башка адам, мен башка адам, адам атаны көргөн башка адам. Ушунун баары бирин-бири ушинтип быжыктап берип атат. Мисалга, директор школ болсо менин да жоопкерчилигим бар да. Анысы кандай ошол эле Кудай ордуна отурдук деп койгон жокпуз. Кудай ордуна кантип отурду дегенде, эки дүйнө бириккен үчүн. Анан ал энергия катары эле болгон, бир жан катары. Ал кийди дагы. А сени жан кийгенден кийин каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол түшүнүк өтөсүң, ошондой ойлоносуң, ошондой кызмат аткарып калып атпайсыңбы? Мына ол акеме дагы берилген экен 60-ка чыкканда. Мен актан баатырмын. Сен жаралганда менин жаным сага түшүп калыптыр. Мен сени 60 жыл даярдаганмын деп эле жастыртып баштады деп атпайбы? Жан кийгенде дагы кызмат аткарып калды. Ошондуктан сиздерге жан кийиш керек. Мына бу жаннат дүйнө дегендей ушу жандар жерге түштү. Инопланетанын катары деген ошол. Анан ошол жан абада, отто, сууда, жерде болгондуктан дем алдыңызбы, түндө бир түш көрдүңүзбү, ал ичиңизге кирди дагы, анан эски эмоция, эски түшүнүктө жашаганда анан ал жан жактырбай, ишиңиз жүрбөй, ал жан жактырбай, ден соолугуңуз болбой, ал жан ак болгондуктан караны же пендечиликти жактырбай атпайбы? Мына ошентип урматтуу улуу журтум, келиңиздер кызмат кылып гана кутулалы. Бул жерде мынтип берилет. Мына адам өлбөй калуу үчүн эмне болуш керек? Же болбосо мына бул жерде турат. Кырсык адам ааламдык милдетин билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ааламдык кызматты кантип аткарабыз? Кантип кырсыктан кутулабыз? Мейли бала чакаданбы, иштенби, ден соолуктанбы, бак дөөлөттөнбү, мал пулданбы,
кырсыккысы эч кимден келбейби? Келбейт. Келиңиздер, кызматыбызды аткаралы. Эмне милдет кызматыбыз бар дегенде окуп берейин. Так. Бир мүчөл